Конус жана кесилген конустун көлөмү. Даярдаган Ош гуманитардык технологиялык колледжинин окутуучусу Ибраимова Шайыргүл. Сабактын планы. Конус жана кесилген конус түшүнүгү. Конус жана кесилген конустун элементтери. Конус жана кесилген конустун беттеринин аянттары, көлөмү. Мисал иштөө менен теманы бышыктоо. Сабактын максаты. Биринчи, конус жана кесилген конус боюнча түшүнүктөрдү бышыктайбыз. Конус жана кесилген конустун көлөмдөрүн эсептөөнү үйрөнөбүз. Күндөлүк турмушубузда тиешелүү заттардын көлөмүн эсептөөгө көнүгөбүз. Өтүлгөн тема менен жаңы теманын жалпылыгын жана айырмасын анализдөөнү үйрөнөбүз. Күтүлүүчү натыйжалар. Конус жана кесилген конустун аянттарынын формулаларын мисал чыгарууда колдоно алсак. Конус жана кесилген конустун көлөмдөрүн табуунун формулаларын колдоно билсек. Күндөлүк турмушубуздагы тиешелүү чене жумуштарында колдоно алсак. Өз алдынча иштөөгө, анализ кыла билүүгө, интернет булактарын туура колдоно алсак, анда биз бүгүнкү сабагыбыз максатына жетет. Конус жана кесилген конус түшүнүгү. Биз бүгүнкү теманы өтүүдөн мурда өтүлгөн темаларды эске түшүрүшүбүз зарыл. Тик бурчтуу үч бурчтукту анын катетинин айланасында айландыруудан пайда болгон тело конус деп аталат. Конус пайда болгудай кылып, тик бурчтуу үч бурчтук айландырыла турган катет конустун огу деп аталат. Конустун чокусунан негизинин тегизигине түшүрүлгөн перпендикуляр конустун бийиктиги деп аталат. Айландыруудан пайда болгон тегерек конустун негизи деп аталат. Конус жана кесилген конус түшүнүгүн дагы улантабыз. Конустун чокусун негизиндеги айлананын чекиттери менен бириктирүүчү кесиндилер конустун түзүүчүлөрү деп аталат. Биздин чиймеде АС, БС, СС булар конустун түзүүчүлөрү. Ал эми биздин чиймедеги СО бул конустун бийиктиги, С конустун чокусу. Тик конустун бийиктигин камтыган түз сызык анын огу деп аталат. Конустун негизинин радиусу конустун радиусу деп аталат. Биздин чиймеде АО, ВО, СО бул негизинин радиусу. Конустун огу аркылуу өтүүчү тегиздик менен конустун кесилиши октук кесилиш деп аталат. Биздин чиймеде АВ бул конустун диаметри деп аталат. Эми биз кесилген конусту эске түшүрөлү. Тик бурчтуу трапецияны анын кичине каптал жагынын айланасында айландыруудан пайда болгон тело кесилген конус деп аталат. Биздин чиймеде кичинекей каптал жагы болуп H эсептелинет. Бийиктик башка жакында. Эми кесилген конустун элементтерин дагы эске түшүрөлү. Бул чиймеде H кесилген конустун огу жана конустун бийиктиги болуп эсептелинет. L конустун түзүүчүсү.
борбору О жана О1 болгон айланалар бул кесилген конустун негиздери. Кичине R жана чоң R бул негизинин радиустары. A1, V1, V бул октук кесилиш. Конустун беттеринин аянттарын эске түшүрөлү. Конустун каптал бетинин аянты негизинин айланасынын узундугунун жарымын түзүүчүсүнө көбөйткөнгө барабар. Башкача айтканда S барабар π көбөйтү R көбөйтү L. Мында R конустун радиусу, ал эми L түзүүчүсү. Эми конустун толук бетинин аянтынын формуласын эске түшүрөлү. Толук бети бул каптал бетинин аянты менен негизинин аянтын суммалап койгонго барабар. Башкача айтканда S толук бети барабар S каптал бети кошуу S негизинин аянты. S толук бетинин аянты барабар анда PRL плюс PR квадрат. Эми кесилген конустун беттеринин аянттарынын формулаларын эске түшүрөлү. R кичине негизинин радиусу болсун, чоң R чоң негизинин радиусу болсун. Ал эми L кесилген конустун түзүүчүсү. Андай болсо, бул кесилген конустун каптал бетинин аянты S барабар π көбөйтү L каша көбөйтү R плюс чоң R. Кесилген конустун каптал бетинин аянты негиздеринин айланаларынын узундуктарынын суммасынын жарым түзүүчүсүнө көбөйткөнгө барабар. S барабар π кичине R квадрат бул кичине негизинин аянты. S чоң негизинин аянты барабар π көбөйтү чоң R квадрат. Бул чоң негизинин аянты. Андай болсо, кесилген конустун толук бетинин аянты барабар S каптал бетинин аянтына кошобуз кичине негизинин аянты PR квадрат плюс чоң негизинин аянты π чоң R квадратка барабар. Конус жөнүндө кызыктуу фактылар. Конус грек тилинен которгондо кегель, карагай конусу, шлемдин төбөсү жана учтуу предмет дегенди билдирет. Деңиз моллюскалар тобунун классы да конус деп аталат. Эми биз өтүлгөн темаларды эске түшүрдүк. Бүгүнкү өтүлө турган темабыз конустун жана кесилген конустун көлөмү. Мейкиндикте ар кандай тело көлөмгө ээ. Көлөм чоңдук катары каралат. Көлөмдүн эки касиети бар. Биринчи касиети барабар телолор барабар көлөмдөргө ээ. Экинчи касиети эгерде тело бир нече бөлүктөргө бөлүнсө, анда анын көлөмү бөлүктөрдүн көлөмдөрүнүн суммасына барабар. Теорема: конустун көлөмү негизинин аянтынын бийиктигине көбөйтүндүсүнүн 1/3 барабар. Мында конустун негизинин радиусу R болсо, бийиктиги H деп белгилеп алсак, анда көлөмү V барабар 1/3 π көбөйтү R квадрат көбөйтү H. Ал эми конустун негизинин аянты бизге белгилүү S барабар PR квадратка.
Эми кесилген конустун көлөмүн бизде эгерде кесилген конустун чоң негизинин радиусун R1 деп белгилеп алсак, ал эми чоң негизинин радиусун R2 деп белгилеп алсак, анда кесилген конустун көлөмү V барабар 3/1 пи көбөйтү h, башкача айтканда бийиктиги h көбөйтү каша R1 квадрат плюс R1 көбөйтү R2 плюс R2 квадрат. Демек, бул кесилген конустун көлөмүн табуунун формуласы. Эми биз ушул формулаларды пайдаланып мисал иштейбиз. Мисал иштөө менен биз жаңы теманы бышыктайбыз. Мисал 1. Конустун негизинин диаметри 4,2 десиметр. Ал эми бийиктиги 10 десиметр болсо, анда конустун көлөмүн тапкыла. Көнүгүнүн берилиш шартын жазып алабыз. H бийиктиги барабар 10 десиметрге. Ал эми диаметри, негизинин диаметри 4,2 десиметрге. Бул жерден биз анда диаметр белгилүү болсо, анда автоматтуу түрдө биз радиусту билип алсак болот. Башкача айтканда, радиус барабар 2,1 десиметрге барабар. Андай болсо, көлөмдү табуу керек. Биз дагы деле көлөмдү табуунун формуласын эске түшүрөбүз. V барабар конустун көлөмүн табуунун формуласы 3/1 пи R квадрат H'ка барабар. Анда ушул формуланы колдонуп биз берилген конустун көлөмүн эсептейбиз. V барабар 3/1 пи R'дин ордунда биз радиус 2/1ге барабар. Анда 2/1дин квадраты көбөйтү бийиктикке. Бийиктик 10го барабар. Көбөйтү 10 барабар эсептейбиз. Анда 14,7 пи десиметр кубка барабар. Жообу берилген конустун көлөмү 14,7 пи десиметр кубка барабар. Экинчи мисал. Конустун бийиктиги 5 сантиметр. Конустун чокусунан 2 сантиметр алыстыкта негизине параллель болгон тегиздик конусту кесип өтөт. Эгерде кесип өтүүдө пайда болгон кичине конустун көлөмү 24 сантиметр куб болсо, анда конустун көлөмүн тапкыла. Мисалдын шартын жазып алайлы. Башкача айтканда, конустун бийиктиги ПО барабар 5 сантиметр. Ал эми кесилишүүдөн пайда болгон кичине конустун бийиктиги ПО1 деп белгилесек, ал барабар 2 сантиметрге. Ал эми ушул кесилишүүдөн пайда болгон кичине конустун көлөмү V1 деп алсак, ал барабар 24 сантиметр кубка барабар. Андай болсо, бул конустун көлөмүн табуу керек. Мында PO1A1 учбурчтугу POA2 учбурчтугуна окшош. Андай болсо, кичине конустун бийиктигин кичине конустун радиусуна болгон катышы барабар чоң конустун бийиктигинин негизиндеги радиуска болгон катышына барабар. Андай болсо, биз берилген маанилерин ордуга коюп жазып алабыз. Башкача айтканда, PO1 2ге барабар. Ал эми A1 O1 бул
кичине конустун радиусу деп белгилеп алсак, анда аны R1 деп белгилеп алайлы. Анда 2 бөлүнгөн R1 барабар 5 бөлүнгөн R'ге. R негизинин радиусу, конустун негизинин радиусу деп белгилеп алабыз. V1 деп биз кичине конустун көлөмүн белгилеп алганбыз. Кичине конустун көлөмү бизге белгилүү. Андай болсо биз V1 барабар 3/1 PR1 квадрат көбөйтүү PO1 барабар 24 деп жазып алып, анда ушул теңдемеден биз R1'дин маанисин таба алабыз, эсептеп чыгарабыз. Анда 3/1 PR1 квадрат көбөйтүү PO1 2ге барабар көбөйтүү, анда PO1'дин ордуна 2-ни коебуз. Көбөйтүү 2 барабар 24 деген теңдемени чыгарып, бул теңдемеден биз R1'дин маанисин таба алабыз. Башкача айтканда R1 барабар 6 бөлүнгөн тамыр асты пи. R1'дин маанисин таба алдык. Эми R1'дин маанисин таба алсак, анда биз R'ди ордуга коюп, R'дин маанисин табабыз. 2 бөлүнгөн R1 барабар 5 бөлүнгөн R деген барабардыкка биз R1'дин маанисин коюп иштейбиз. R1'дин маанисин коюп, анда койсок, анда 2 бөлүнгөн 6 бөлүнгөн тамыр асты пи барабар 5 бөлүнгөн R деген барабардык келип чыгат. Бул жерден биз R'дин маанисин таба алабыз. R барабар 6 көбөйтүү 5 бөлүнгөн тамыр асты пи көбөйтүү 2 барабар 15 бөлүнгөн тамыр асты пи. Демек, конустун негизинин радиусу барабар 15 бөлүнгөн тамыр асты пиге барабар. Эми биз кичине конустун радиусун жана конустун радиустарын таап алдык. Андай болсо биз көлөмдүн формуласын колдонуп, көлөмдүн маанисин табабыз. V барабар 3/1 PR квадрат көбөйтүү PO'го, башкача айтканда бийиктикке, барабар 3/1 көбөйтүү пи көбөйтүү, эми R'дин маанисин коебуз. Башкача айтканда 15 бөлүнгөн тамыр асты пинин квадраты бул барабар 225ке 15-тин квадраты, ал эми тамыр асты пинин квадраты пиге барабар. Көбөйтүү PO'буз бийиктик, башкача айтканда 5ке барабар. Аны дагы ордуна коебуз. Көбөйтүү 5 барабар. Эсептейбиз. Пи менен пи кыскарып кетет. Ошондо 75 көбөйтүү 5 барабар 375. Башкача айтканда, конустун көлөмү 375 сантиметр кубка барабар. Үчүнчү мисал. Эгерде кесилген конустун кичине негизинин аянты 64 пи сантиметр квадратка, чоң негизинин аянты 169 пи сантиметр квадратка, ал эми бийиктиги 14 сантиметрге барабар болсо, кесилген конустун көлөмүн тапкыла. Шартын жазып алабыз. Башкача айтканда, биз кичине негизинин аянтын S1 деп белгилеп алсак, S1 барабар 64 пи сантиметр квадрат, ал эми чоң негизин S2 деп белгилеп алсак, анда S2 барабар 169 пи сантиметр квадрат. Бийиктигин H деп белгилеп алсак, H барабар 14. Андай болсо, көлөмү V-ны табуу керек. Чыгаруу. Кичине негизинин аянты формула боюнча PR1 квадратка барабар. Башкача айтканда, биз R1 квадрат деп
Кичине негизинин радиусун айтсак, анда S1 барабар пи көбөйтүү R1 квадратка. Андай болсо биз S1'дин ордуна белгилүү бизге 64 пи барабар пи көбөйтүү R1 квадрат. Бул теңдемеден биз R1'дин маанисин таба алабыз. Башкача айтканда R1 барабар 8ге. Эми биз S2 башкача айтканда чоң негизинин аянтынын формуласын жазып алайлы. S2 барабар пи R2 квадрат. R2 бул чоң негизинин радиусу. Андай болсо биз S2-ни ордуна коёйлу. 169 пи барабар пи R2 квадрат. Мындан биз R2-нин маанисин таба алабыз. Башкача айтканда чоң негизинин радиусу барабар R2 барабар 13-кө. Эми биз чоң негизинин жана кичине негизинин радиустарын таап алдык. Андай болсо берилген кесилген конустун көлөмүн табуунун формуласына коебуз. V барабар 3/1 көбөйтүү пи көбөйтүү h көбөйтүү каша R1 квадрат кошу R1 көбөйтүү R2 кошу R2 квадрат барабар 3/1 көбөйтүү пи көбөйтүү h-тын ордуна биз бийиктик белгилүү 14-тү коебуз. Көбөйтүү R1'ди таба алганбыз, анын мааниси 8ге барабар. Анда формула боюнча R1'дин квадраты бул 8 квадрат плюс R1 көбөйтүү R2'нин ордуна 8 көбөйтүү 13 деп жазып алабыз. Плюс чоң негизинин радиусу 13-кө барабар, анда 13 квадрат деп жазып алабыз. Жана буларды эсептейбиз. Болжол менен жакындаштырылган мааниси 4938 сантиметр кубка барабар. Башкача айтканда кесилген конустун көлөмү болжол менен 4938 сантиметр кубка барабар. Эми биз өтүлгөн тема боюнча мисалдарды иштедик. Теорияны кайталадык. Жалпысынан маалымат алдык. Эми үйгө тапшырма. Биринчи, конустун негизинин радиусу 8 метр, түзүүчүсү 10 метр. Андай болсо, конустун көлөмүн тапкыла. Экинчи мисал. Кырманда үйүлгөн буудай конус формасына ээ. Анын бийиктиги 2 метр. Негизинин айланасынын узундугу 16 метр. Эгерде 1 метр куб буудайдын массасы 750 килограмм болсо, анда үймөктө канча тонна буудай бар? Ушул 2 мисалды чыгарабыз. Ал эми 3-чү тапшырма, өтүлгөн теманы анализдейбиз. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.